Регионда Абалким автордық программасы, саламатсызбы? Улут белек оңғысы билинбеген, уруу белек оюгу бириндеген, уюткусу жок беле жетатаңдын улуулугун боюна сиңирбеген. Бөркү баштан түшпөгөн бийик кыргыз, көркү шамдай жаркыган билик кыргыз, бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүндүгүң, бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Тегин жаман болчу тентип кеткен, тексиздердин артынан ээрчип кеткен, мезгилдери болгон бу бабалардын мекенинин бир бурчун кемтип кеткен. Сайдын ташын сатпаган тирик кыргыз, салтын бийик сактаган жигит кыргыз, сан миң жылды карыткан тархың бар, сай-сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз. Надан белең тегиңдин дилин бузган, найнык белең элиңдин тилин бузган, ырксыз белек ырысы ыдыраган, ынтымактуу журтуңдун жигин бузган. Намысыңды, наркыңды билип кыргыз, нагыз улуу дүйнөңө кирип кыргыз, кокту колот жериңди коётуруп, кол башында муштумдай бирик кыргыз. Бул аптада Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын билдирүүсү өлкө ичиндеги да, сыртындагы да кыргызстандыктардын дээрлик баарынын жумшак түрдө айтканда маанайын чөктүрдү. Маселенин баары Бишкектеги Көркөм сүрөт музейинде аялдардын укугу тууралуу көргөзмө көрсөткөн болуп, кайдан жайдан жалаңач аялдын пайда болуп калганынан улам чыкты. Көрсө бул искусство экен. Көрсө буга кыргыз эли суктанып, искусствону туура түшүнүп, колдоп, кубаттап, мындайча айтканда сиз аялыңызды, кызыңызды, апаңызды, энеңизди жалаңачтанып, көчөгө чыгууга чакырсаңыз, заманбап маданияттуулук кылган болот экенсиз. Аны түшүнбөстөн каршылык кылсаңыз, демек сиз айылдык. Роза Отунбаева айткандай, мырк экенсиз. Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Мырк deyip. Болбой тошондой. Айлыктар, кичине ойлонгула, кичине мындай бир өзүңөрдүн маданиятыңарды да көтөргүлө. Болбой, современное искусство деген бар бүгүн. Жалаңаштануу маданият болсо, биз аны үйрөнүп колдошубуз керек болуп жатса, а балким биринчи Роза Отунбаева өзү баштап берер. Такыр жалаңаштангандан уялса, ички кийимдери менен деле жүрө берсин. Неге андай кылбайт? А балким жанагы төңкөрүштөрдө кийип жүргөн баш кийимин кайра кийип баштаганына караганда, Роза Отунбаеванын бул кадамдары да жөн жеринен эле жасалып жатканга окшобой турат. Айылдыктарды мырк деп, шаардыктардан бөлүп жаруунун артында кандай максат болушу мүмкүн? Кыргызстандыктардын 90%га жакыны айылдыктар болсо, анда бүт эле кыргызстандыктар мырк болуп калабы? Ошол мырктардын ичинен президенттер чыгып жатса, Аскар Акаев да, Курманбек Бакиев да, Роза Отунбаеванын өзү да, Алмазбек Атамбаев да айылдан чыгышпады беле. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да накты айылдан өскөнү белгилүү. А балким Роза Отунбаеванын бул мырк деген сөзү учурдагы бийлик башындагыларга багытталып жүрбөсүн. Ал деген саясатчы, экс-президент экенин эске алганда, дал ушундай болушу да толук мүмкүн. Значит, сен ошо 1,5 жыл Кыргызстандын элинин 90%ке жакыны бул айылдарда. Значит, сен 90% мырктарга, сага окшогон мыркка келип президент болгон бу. Сен эмне айылдан эмес, Нью-Йорктон келдиң беле, же Токиодон келдиң беле, же Вашингтондон келдиң беле. Сен деле айылдан келгенсиң. Андан көрү өзүң эле унчукпай ушу мырктардын пенсиясын албай эле, мырктардын налогуна жыргабай, манантип бардыгынан отказ кылып, кой, уят болдум деп туруп, официальный телевидениядан, центральный телевидениядан чыгып туруп, Кыргыз ТВдан. Кечирим сурай элден. Бүтүндөй айылдын элин, бүтүндөй 90% кыргыздардын бардыгын сен мырктар деп таштадың. Ошол жерде Роза Отунбаеванын жүргөнү, жана ошол көргөзмөнү, аялдарды жалаңачтоо көргөзмөсүн колдогондугу өтө бул шермендечилик. Шермендечилик, себеби бул Роза Исаковна кайсыл бир деңгээлде мамлекеттик чоң ишмер. Мамлекеттик чоң ишмерлердин катарына жүргөн киши. Кечеги кылган өзүнүн жумушу менен ал коомубуздагы эң бир төмөн адамдардын катарына кирип калышы мүмкүн.
Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөлөр улантылып, бөлүктөргө бөлүнүп жарыяланып жатат. Уйгур улутундагы кытайлык бизнесмен Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу териштирүү иштери Кыргызстанда активдешкени байкалды. Улуттук коопсуздук кызматында Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов сурак беришти. Экс-консул Эркин Сопоковдун катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлүп, ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ошондой эле Азаттык медианын журналисттери Али Токтакунов жана Ыдырыс Исаков күбө катары суракка чакырылганы да маалымдалды. Райым Матраимов болсо, коомчулукта айтылып жаткан айрым жагдайларга байланыштуу журналисттердин суроолоруна кыскача жооп берди. Мен август айынан бери чет мамлекетте бизнес маалектенип жүргөнмүн. Өзүңөр билгендей, өзүчү чыкканы кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташып, мага болгон жалалардын бардыгын бетин ачуу мен үчүн өзү кызыктармын. Буюрса тергөө менен кызматташып, жооп суроолоруна жооп берет. Эч кандай кысым көрсөтүлбөлү? Жок. 700 миллион долларга кандай тиешиңиз бар? Эми 700 миллион долларга мен бүгүн так жана дана айтып кетейин. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйына дагы мен тиешем жок. 7 тыйына да тиешем жок мен. Саймаитини таанысызбы? Тааныбайм. Көргөн эмесмин, аны мамиледе кылган эмесмин. Буга чейин сиздин байлыктарыңызды укук коргоо органдары текшерип чыккан, атайын органдар. Ага, кандай? Эми укук коргоо органдары мени 7 ай текшерди. 7 айдын ичинде мага эчтеке табылган жок. Салык боюнча түшүнбөстүк талап тарыштар болду. Бизге айтылган сумманы биз төлөп бердик. Бул жакта эмне деген суроолорду берип атасызбы? Эми айтпадым да, тергөөнүн сырларын сакташ үчүн кол коюптун деп. Эч кандай кысым болгон жокпузбу? Жок, кысым болгон жок. Учурда социалдык тармактарда болуп жаткан окуяларга кандай кабыл алып атасыз адамдар? Бүгүнкү күндө мына азыркы күндө мага болуп аткан жалалардын бардыгы жалган, биринчиден. Экинчиден бүгүнкү менин аброюма шек келтирип, мага жалган маалыматтарды тараткан бүгүнкү күндө айыл токтоп конукта жана Ширин Айтматова жана башка журналисттерге мен бүгүнкү күндө сотко бердим. Алар менен сотто далилдешебиз. Ал эми Азаттык болсо, Азаттык радиосу эл аралык деңгээлде болгондуктан мен Азаттык эл аралык деңгээлде сотто даярданып жатабыз. Рахмат. Ал эми тергөө аяктадыбы же дагы уланабы? Тергөөнүн аягына чейин мен Кыргызстанда болом. Эч жака кетпейм. Буюрса ошол жерде болобуз. Ал эми кийинкиси качан болот экен? Айтылган жокпу? Чакырышат, чакырганда келебиз да. Рахмат. Рахмат сизге. Жогорку кеңеш болсо Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандырарлык деп тапты. Бирок ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 2019-жылдын башынан бери 126 кылмыш иши катталганын, өткөн жылга салыштырмалуу 447ге көп экенин айтты. Ошондой эле министр оор кылмыштар көбөйгөнүн белгиледи. Ички иштер органдары жыл башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсүн кармаганын да маалымдады. Кайра эле Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор жок экенин да айтып салышты. Кыскасы өкмөттүн ишин депутаттар каалашабы жокпу, баары бир колдоп кубаттап турганга мажбур экени көрүнүп турат. Контрабандисттер Кыргызстанда жыргап атышат. 20-жылда парламентке келебиз деп атышат. Азыр бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан системалуу иш аракеттер болуп атат. Ушул контрабанданын негизги ушундай көрүнүштөрүнө система негизинде жоклугунга. Азыр мына мен айтып кеткендей Эркештам менен Торгартта онлайн камералар турат. Кыргызстандан накталуу акча чыгарып кеткен бул контрабандабы? Эгер ошол акча чыгып атканда декларацияга кирбесе, 10 миң доллардан ашканы бул контрабанда. А кечеги пачкаланган акчалардын чыгып кеткени, Ал боюнча мен аэропорттогу чыгып кеткен видеолор жөнүндө 260 статьянын негизинде 10 миң доллардан ашкандан кийин сөзсүз түрдө декларация жазылат, чектөө жок. Сиз отургуңуз, ички иштер министри жооп бериш керек. Манас аэропортундагы бир таңга акчаны көтөрүп кетти, Керимовду өлтүрүп. Ошону сурап атам. 4 адам аныкталган, анын ичинде экөө кармалып,
экөөсүнөн $180.000 biz тинтүү учурунда алдык, жана экөөсү издөөдө азыркы күндөчү. Коррупция менен, кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттик Сооронбай Шариповичти уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеттиңиздер эртерээк. Жеңиш Барбевич, ушул тармакта мындай ишти элге туура жеткириш керек. Жетпей калып эле башка жол менен башка саясатчылар алып алып, кылышын чыгарып алып, бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин туруктуулугун башка жакка бурабыз деп атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинде 1 тыйын, урматтуу депутаттар, билесиздер, бардыгы биздин көзөмөлүбүздө. Бүгүнкү иштеп аткан ишиңиздерди жетишерликсиз деп баа берет элем. Биз мындай недостаточно койсок дагы, неудовлетворительно койсок дагы, коомчулук уже бааны койгон. Макул 74, каршы жок, баары 74, катталды 100, токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар. Буюрса колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Бизде аябай жакшы жумуштар башталган, мына фискализация мына чек аралда боюнча. Буюрса мына неме бердиңиздер, аны толугу менен аткарып, сиздин жаныңыздарга келип дагы жообун беребиз. Рахмат колдоп бергениңиздерге. Рахмат, иштеңиздер жакшылап. Парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло бербешибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранышы менен биз өзүбүздү подставить эттик. Урматтуу Алмамбет Насырканович, буюрса Контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге. Жакшы иштеп атат деп. Ошондой эле болду да. Рахмат. Иштейбиз, сиздер менен. Иштеңиздер. Күнү түн иштеңиздер. Абалким, президенттин антикоррупциялык саясатын ишке ашыра албай жаткан өкмөт да, эркин бирок көз каранды депутаттар да тарап эле кеткени туура болор. Саламатта калыңыз.